Ушул жерден кызыбыздын кулагына көмүш сырга деп жеңебиздин насаат сөздөрү бар экен. Нургүл жеңеме микрофон сунайын. Келиңиз жеңе. Урматтуу 2 жаш, бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула, ата энени сыйлаган, турмуштун өйдө ылдыйына чыдаган жаштардан болушуңарга тилектешпиз. Кыз бийикем, сизге айтарым, түшкө чейин жатпаңыз. Эшикти катуу жаппаңыз. Береке пейиз идиште, жуубай аны жатпаңыз. Анча-мынча сөздөрдү кайын журтка билгизбей, ата журтка айтпаңыз. Кайын атаңызды хандай көрүңүз, кайын энеңизди жандай көрүңүз, кайын агаңызды бектей көрүңүз, кайын эжелерди чектей көрүңүз. Абысындар колдосун, кичүүлөрү жолдосун. Абысындар демекчи, алтындан шакек колго салыңыз. Кээ бир учурларда абысындар адашып сөз айтса, урушпастан асталап айтып жолго салыңыз. Күмүштөн шакек колго салыңыз. Күйөө бала адашып сөз айтса, күлкүгө салып жолго салыңыз. Күйөө бала, сага да айтарым бар. Кызыбыздын тал-талда өргөн чачы бар. Талашка түшкөн жайы бар. Тандап алган сен болдуң. Алаканга салып, бапес деп багып ал. Алмасы бышкан бактай болуңуз. Алым бектей баатыр болуңуз. Курмасы бышкан бактай болуңуз. Курман жандай ханыша болуңуз. Эже, кудагы эже, биздин кызыбызды ушул убакка чейин бапес деп багып келдик. Эми өзүңүздүн немеңизге салып, калпыңызга салып тарбиялап аласыз. Бүлө кылып аласыз деген үмүттөбүз. Бактылуу болуңуздар. Ушул айткан насааттарымды ар дайым колдоносуздар деген үмүттөмүн. Бактылуу болуңуздар. Рахмат жеңе.